ene izdep kelgende Бүгүнкү жеткинчек эртеңки келечек аттуу долбоору Жалал-Абад шаарындагы мектептерде өтүп келүүдө. Мында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун өмүр баяндары, анын чыгармалары окуучуларга жеткирилди. Ананда башка ачык сааттардан айырмасы кино сабак аркылуу өткөндүгү болду. Мында Айтматовдун Маңкурт чыгармасы боюнча тартылган көркөм тасмасы окуучуларга көрсөтүлүп, анын тарбиялык маани маңызы көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Аталган долбоорду Жогорку Кеңештин депутаты Шайыр Ташиев демилгелеп колдоо көрсөткөн. Ал эми бул иш-чара президенттен инсандын руханий адеп акылактык өнүгүүсү жана дине тарбиясы жөнүндө жана улуттук нарк жөнүндө жарлыктарын жүзөгө ашыруу максатында өтүүдө. Видео тасмада азыркы коомдогу жаштардын уюлдук телефонго азгырылып, өз тилин мекең болгон сүйүүсүн жоготуп бараткандыгы чагылдырылган. Чыңгыз Айтматовдун чыгармасындагы Маңкурт кинофильмин коюп, балдарга төл сөз, жанагы кара сөзү менен өзүн жеткизип берди да. Ата-энени канча сыйлаш керек. Анан кийин жанагы учурдун маңкурту болбойлу, ошолдой болбой балдарыбыз өссүн деген мааниде. Жанагы интернет булактарынын кулу болуп калбайлы деген ниетте ушул биздин келечектеги муундарыбызга жакшы тарбия, таалим, патриоттуулук, идеологиялык негизде ушул долбоорду колдоп чыгып, ушул жерде кылып атабыз. Бул кино сабак Жалал-Абад шаарына караштуу бардык билим берүү мекемелеринде өткөрүлөт. 5-класстан баштап 11-класска чейин көрсөтүлөт. Азыркы интернеттин жана технологиянын өнүккөн мезгилинде өсүп келе жаткан муун китепке көңүл бурбай калгандыгы ойлондурбай койбойт. Ошондон улам кино сабакты белгилүү режиссер Нышан Мырзахматов уюштурууну колго алган. Тасманын максаты жана мааниси өзгөчө. Долбоордун максаты бүгүнкү күндө тарыхын, маданиятын, салт санасын, улуттук баалуулуктардын өзүнүн тилин, дилин чанып жаткан балдарга Айтматовдун адам болууга чакырган, адамдыкка чакырган улуу осуятын жеткирүү. Мындан сырткары мамлекеттик тилди терең өздөштүрүү, ыймандуулукка, адептүүлүккө тарбиялоо, ошону менен бирге эле алардын жан дүйнөсүнө мына ушул кыргыз элинин улуттук баалуулуктарын сиңирүү болуп саналат. Белгилей кетсек, бул видео сабак алдыда 30 күн аралыгында шаардын бардык мектептеринде коюлмакчы. Муну менен балдардын руханий билим берүүсүн арттырууга жол ачылмакчы. Ильяс Турдубай уулу, Чыңгыз Абдыкадыров, Жалал-Абад шаары.